айтылып аткан максаты бул ошол бизде чыккан сууларды чоң пайдаланабыз. Биз мына бүгүнкү күндөгү мындай эсеп менен где-то бир 30% биз, 70% өзбектер пайдаланып атат. Күн эмес. Биз эки мамлекеттин жетекчилери чогуу биргеликте ар бир мамлекеттин кызыкчылыгына жараша чечим кабыл алынды. Бирок мен дагы бир жолу айтайын. Биздин кыргыз тараптан талаштуу болуп аткан жерлерден бир дагы метр жер берилген жок. Айтсаңыз, мына Сох Өзбекстандын анклавы Кыргызстан территориясында турат. Ошол эле учурда Кыргыздын жарандары тыкыр көзөмөлгө алып, мына таможня эмелери аябай мындай алып атышат да тыкыр көзөмөл. Ошол эле учурда биздин кыргыз чеграчыларынын турган жерлери, аларга түзүлгөн шарттар аябай начар шарттар. Ошол шарттарын жана башкаларын биз карап чыгабыз. Кудай буйрса жакынкы күндөрү ушул маселеге мына биздин чегара кызматтагыларына көңүл бурула баштады. Бир нерсе айтайын, 2012 жылдан бери бир дагы погран застава курулган эмес. Быйылкы эле жылында 5 погран застава курабыз деген маселени чечип атабыз. Чоң рахмат. Ошол чеградагы инцидентте жарат алган милиция жана чегара кызматкерлерине кээ бир учурда көңүл бурулбай, аларга колдоо көрсөтүлбөй келет да. Бул жагында кандай колдоо? Мунун колдоо көрсөтүлөт, бурулат, аларга үй менен жана башка мамлекет тараптан камсыз болмок. Тажикстан менен канча чегара чечиле элек азыркы учурда? Тажикстан менен азыркы учурда мен мындай так километрин айтып беришим кыйын. Себеби дегенде ал жерде так километрин айтыш үчүн биринчи маселени чечиш керек. Сиз тараптан кандай кыйынчылык жаралып атат Тажикстан менен бир пикирге келиш үчүн ушул айрыкча Аксай аймагы тарабынан да? Кыйынчылык өтө көп, Кудай буйрса чечебиз. Жер сатып берген жетекчилер аныкталдыбы буга чейин? Ошого кандай чара колдонду? Жер сатып берген эмес, ушу жерди мындай бир туура эмес таризде берип койгон жетекчилер бар. Чоң рахмат. Баткен областындагы жетекчиликке, чегара башкармалыгына, УД башкармалыгына мындай кандайдыр бир должность берилеби? Тең ата сүйлөшкөнгө. Себеби Аксайда, мисалы, тажик тарапта да, Худжанд областында көп эле жетекчилердин повышениясы бар да. Азыр биз тең ата эле сүйлөшүп атабыз. Мундан ары тең ата сүйлөшөбүз. Өзүңүз ситуацияны көрүп атсаңыз керек. Өткөндө мына мен келип кеткенди айттыңыз эле. Камчы Кылышевич келип кеттиңиз, контрабанда болбойт дедиңиз эле, мындай болуп атат деп таза мени ушинтип жазып чыктыңыз эле. Сабыр керек да, бир аз күтүп турсаңыз жакшы болмок. Мына чыгып атабы? Бөгөт коюлдубу? Бөгөт коюлу элек папа, болуп атат. Каерде болуп атат? Бензиндер кымбаттап кетти мына. Каерде? Продукталар, азык-түлүк продукциялары кымбаттап кетти бүгүнкү күндө. Токтоп туруңуз. Токтоп дагы бир жолу айтайын сизге. Эч кандай ушундай провокация суроолорду калтыргыла. Бөгөт коюлган жок. Кандай коюлган жок? Мына азыр Оштон азыр Баткенге чейин жолго чыгыңызчы мага ошо бир 6 саат. Бир бензовоз жок. Демек ошо бөгөт коюлганда ошол. Бензовоз өтүп атат. Баткенде биз каждый день жашап атабыз, бензовоздор өтүп атат, продуктлар кымбаттап атат.